Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы? Алмамбет мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Сиз ушул Кыргызстанда дасыккан саясатчы деп да айтсак болот, коомдук ишмер деп да айтсак болот. Андан калса өзүңүз мүчөсүндө турган Ата Мекен партиясынын негиздөөчүлөрүнүн жана бүгүнкү күндө иштерин алып баруучуларынын бири деп да айтсак болот. Ошондой инсан катары бүгүн биздин өлкөдөгү саясий абалга көз карашыңыз кандай? Жалпылап эле айтып кетсеңиз боло берет. Бүгүнкү күндө мына жаңы президенттин келгенде 1,5 жыл болду. Бүгүнкү күнү ошол мурдакы президент менен Атамбаев менен азыркы жаңы президенттин ортосундагы мамилелердин солкундап кетиши, пикир келишпестиги бүгүн мамлекеттик саясаттын деңгээлине көтөрүлүп кетти. Бул өтө өкүнүчтүү, анткени азыр мына партиялардын ичинде, СДПКнын ичиндеги дагы кризис, мунун баардыгы экономикага, ички саясатка сөзсүз түрдө бул чоң таасирин берип атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Экинчиден, ошол өкмөттү түзгөн, өкмөттү көзөмөлдөгөн, өкмөткө тикелей жооп берген СДПК фракциясында бүгүн кризис. Бул дагы бир өзүнүн кедергесин өкмөттүн ишине тийгизип атат окшойт. Ар бир кризис бир мындай таасир бербей койбойт. Бүгүнкү күндөгү мына эгерде кыска айта турган болсо, акыбал ушундай. Эгерде сизде маалымат болсо, кечээ Алмаз Шаршенович Чүй областын кыдырып коом менен жолугушуп жүргөн жеринде өз сөзүндө айтып кеттир. Бул Жээнбековдордон биз кутулдук, алар эч ак эле бизден кеткен деп. Ал эми жана сиз жогоруда көрүп болгондой, Сагынбек Абдрахмановдун СДПК Атамбаев деген жерде биз Атамбаевден кутулдук деп жатат. Бул эки тараптын ушундай пикир келишпестиги, же болбосо бир партиянын экиге бөлүнүшү сиздин көз карашыңызда эмнеге алып келет деп ойлойсуз? Мени өкүндүргөнү ушул СДПКнын ичиндеги жеке бир баягы внутренний партийный деп коет, партиянын ичиндеги бир кризис жалпы мамлекеттик кризиске айланып бараткандыгы мени өтө терең өкүндүрөт. Анткени СДПКдан башка дагы мамлекеттин толгон токой проблемалары бар. Бул чек ара, социалдык көйгөйлөр, айыл чарба, билим берүү, саламаттыкты сактоо, тышкы ички мамилелер деген. Биз ушул маалымат айдынын карасак деле, телевидениени карасак деле, радиону карасак, каяка барбасак деле ушул СДПКнын ичиндеги кризисти талкууламай, ошонун тегерегиндеги эле маселе. Бул актуалдуу болуп атканы өтө өкүндүрөт. Бир партиянын ичиндеги кризис ал боло берет. Боло берет. Бирок ал мамлекеттик деңгээлге чыкпаш керек эле. Тилекке каршы мына мамлекеттик деңгээлге чыгып атат. Мисалы үчүн, башка бир партиянын ичинде тең төрага, ана төрагалар бирин-бирин талашып кеттир десе маани болуп берет белек. Ал бир партиянын өзүнүн иши экен деп эле коет элек. Бирок СДПКнын ичиндеги чатак эмне үчүн жалпы мамлекетти мындай кучагына камтып атат. Бул жөн жерден чыккан жок да. Себеби СДПКнын таасири бүгүн жалпы мамлекетке болгон таасири абдан күч. СДПК 7 жыл бийликте турду. СДПК 7 жыл бийликти өзү каалагандай тескеп келди. СДПК өкмөттү, сотту, прокурорду өзү 7 жыл жайындап саясий, ички саясатка, тышкы саясатка, экономикага түздөн түз СДПК жоопкерчиликти алып, өзлөрү мындай башкарып келген. Эми ошо башкаруучу, аныктоочу, саясатты аныктаган баягы саясий структуранын ичиндеги карсы этип бир чоң жараканын кетиши ошо таасири чоң саясатка берип аткандыгы ошондон. Эми азыр бул жан дүйнөнүн кризиси дегендей эле СДПКнын кризиси бул мамлекеттик баардык баягы тармактарына өз терс таасирин берип атат. Мисалы үчүн Атамбаев бул каалайбызбы, каалабайбызбы таасирдүү саясий фигура. Биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы. Экинчиси Асылбек Жээнбеков каалайбызбы, каалабайбызбы, ал саясий таасирдүү фигура. Ушул президент каалайбызбы, каалабайбызбы, ал дагы СДПКдан чыкты. СДПК фракциясы, СДПК партиясы алып чыкты президент кылып. Эми ушул ичиндеги чыр-чатактар, пикир келишпестиктер сөзсүз түрдө мындай бир көңүлдү буруп атат. Ошондуктан жана Асылбек Шариповичтин дагы СДПКнын мүчөлүгүнөн чыгып кеткендигинин бирден бир себеби мен ушундай түшүндүм. Ошол СДПКнын ичиндеги кризиске
аралашпасы келбестигин билгизип, ошол кечээки эле үзөңгүлүш партиялаштары ячейде тиги айылдарга чейинки ошо өзүнүн партиялаштарын сыйлап ошол кетти деп мен эсептейм. Анткени Асылбек Жээнбеков ошол мен эми күбөмүн да, мен ошол окуяларга күбөмүн. СДПКнын кара булут каптап турганда, СДПКга да адамдар жолобой качып жүргөндө, СДПКнын офисин адамдар айланып качып калганда, өзгөчө түштүкүрөйгөндө Асылбек Жээнбеков аягына чейин туруп берген. Ысыгына дагы, суугуна дагы чыдап, ден соолугун, өмүрүн керек болсо коркунучка салып, ошол кыйын кырдаалдарда туруп берген. Ошондуктан ал партиянын фанаты катары, партия үчүн күйгөн адам катары, ал ошо кечээ жүрөгүм ооруп атат дегенде мен мындай кошулам да, анткени жүрөк оорубай койбойт. Бул жерде бир акыл эси со адамдынчы өзүнүн тобокелге салып жүргөн, өзү жан оту менен күйүп жүргөн адам кантип кечээ эртең партиялаштары менен коштошуп кетип атам деген оңой олтоң чечим эмес да. Бирок ал ошол чечимге ошол партиялаштарын сыйлап, коомчулукта ушул таасирдүү саясий фигура бир кандайдыр тирешүүнү пайда кылып атат деген бир шектөөлөрдөн тышкары болоюн деп, ал өзүн канчалык кыйын болсо, канчалык кыйын кадам болсо дагы ошол кадамды аттап эрктүүлүгүн көрсөтүп чыгып кеткени абдан туура болду деп эсептейм. Болбосо көбү айта бермек. Мына Асылбек Жээнбековдун таасири күчтүү, эми таасири күчтүү экенин баарыбыз билебиз. Таасири күчтүү, ошондуктан ал партияны бөлүп атат, анан антип атат, мынтип атат деп. Эми мына Асылбек Жээнбеков ал жерде жок. Эми жана партиянын ичиндеги мүчөлөрү, политсовет, саясий кеңеши өзлөрү мыйзам талаасында чечип алыш керек. Мен ойлойм, мыйзам талаасы бул акыры сот менен чекит коюлаш керек. Анткени 3-үндө съезд өттү, 6-сында съезд өткөн тат. Эки съездин бирөө сөзсүз түрдө легитимсиз, мыйзамсыз болуш керек да. Аны мен же сиз же бирөө айта албайт. Аны бир гана укуктук талаада чечсе сот айтат. Сот териштирип, кайсынысы легитимдүү болгон, кайсынысы легитимсиз болгон, кайсынысы уставка дал келет, кайсынысы уставка дал келбейт деп эки партиянын бирөөнү самозванец жана өзүн дайындап алган дегендей фейк деген атты ошол сот коюш керек. Анан сот койгондон кийин менин тилегим ошол алар бизге өнөктөш партия болгон, биз ар дайым чогуу алар менен бир кырда бир ашууда жүргөнбүз дегендей, мен аларга ийгилик каалайм. Алардын ушул саясий кризиси токтошун каалайм. Алардын бирдиктүү кайра саясий күчкө айланып, бир Кыргызстандын келечегине иштей турган тарыхы бар, 20 жылдан ашкан тарыхы бар, өзлөрүнүн идеологиясы бар партия катары мен аларга ийгилик гана каалайм. Болгону алардын ичиндеги саясий кризис эртерээк токтошуна мен тилектешмин. Бир пикирге келишине андан кийинки суроом, мына сиз ал жөнүндө сиз деле угуп жатсаңыз керек, бир эмес бир нече жолу айтылды. Экс-президент Алмаз Шаршенович 120 депутатты бир ыплас сөз менен кайра айтып жатат. Ошол 120-нын ичинде сиз да барсыз. Бул сизге да тиешелүү нерсе деп ойлойм. Ошол эл өкүлдөр арасында бул жөнүндө эмне сөз кеп болуп жатат жана бул нерсе сизге кандай таасир тийгизди? Эми Атамбаев эмес, аны көп эле адамдар бизге мындай аттарды коет, жаман сөз айтат. Биз ага терикпешибиз керек. Мен жеке ага терикпейм. Анткени мындайда парламент бул конституцияда эң бирден бир бийликтин өкүлү бул эл. Эл өзүнүн бийлигин шайлоолордо иш жүзүнө ашырат. Элдин бийлиги президент жана парламент аркылуу иш жүзүнө ашат. Элдин атынан президент жана парламент сүйлөйт деген конституциянын ыйык беренелери бар. Ошондуктан эл бийликке, жалпы бийликке мокуму канбаганда, мындай купулу толбогондо, ишине ыраазы болбогондо, ал эл нааразы болуп өзүнүн атын коет, керек болсо сөгөт дегенде. Азыркы биз өтүп аткан этапта мактана турларлык деле ишибиз жок. Ошондуктан биз мактана албагандан кийин элдин бизди сындап атканы балким туурадыр. Ошондуктан мен жеке ага эч качан чычалабайм жана мен аны туура көтөрөм. Мен өзүм оппозиция болуп жүргөн адам катары дайыма. Мен өзүм бийлик өкүлдөрүнө ар дайым айтчумун. Териңер жука болбосун, көтөргүлө, чыдагыла. Сынды ар дайым көтөрүп жүрсөңөр, ушул ийгилик болот. Сынды тоотпой эле, сын болбосо экен, ушу үйлөп койсо эле бир мындай грипп болуп калган адамдай болуп эле иммунитетиңер жок болсо, анда иштей албайсыңар. Анда жанагынтип куугунтук башталат. Анда сындап койдуң деп бирөөнү камамай башталат. Анда бийликтин териси жука болуп калат дагы, оппозиция жок болуп, оппозиция жок болгон жерде коомдук пикир
коомдун көйгөйү айтылбай калат. Бул коом адилетсиз коом болуп калат, оппозиция болбогон жерде. Ошондуктан ошол сын пикирди көтөрө турган бийлик бул сабырдуу бийлик болот, сын пикирди көтөргөн бул акылдуу бийлик болот, сын пикирди көтөргөн бул адилеттүү бийлик болуп эсептелет. Ошондуктан оппозицияга эч качан мындай капа болбош керек. Бүгүнкү күндө оппозиция деп Атамбаев өзүн атап атат. Балким оппозиция болобу болбойбу аны тарых көрсөтөт, бирок анын жана тиги жаман сөздөрдү айтып парламентти күнөөлөгөнү бул бүгүнкү күндө бир негиз менен гана айтылып атат. Кечөөкү тегерегимде чуркап жүргөн улуттук лидер деп колума суугуп жүргөн адамдар бүгүн бир саатта бир калыстык сөзүн айтып койбой мага таарынып кетти деген баягы парламентке жалпы таанышын айтып атат. Анткени мурун Атамбаевдин оозунан эмне сөз чыкса парламент тура калып кол чаап колдочу. Жалгыз Атамекен партиясы каршы чыкчу. Калган эме жашырган эмне? Калгандары 99, 80, 99, 80 добуш менен Атамбаевдин оозунан эмне чыкса ошонун баарын колдоп келчү. Бүгүн ал өзү түскөн ошол баягы ошого өзү таң калып атат да. Бир саматтын ичинде ошол 100%, мына биз да кошулдук дагы 100% бар Атамбаевдин айткан сөзүнө каршы, анын идеяларына каршы чыгып, биз аны колдобой атабыз. Атамекен башынан эле колдобой келгенбиз, азыр да колдобой атабыз. Бирок кечөөкү өнөктөштөрү бүгүн колдобой кетти деп ал жанагы ызаасына алдырып ызаланып аткан ошондон. Себеби ошол. Сөзүңүз каралды, жогоруда айтып кеттиңиз, мына биз оппозицияда партия болчубуз деп. Ошол Алмаз Шаршенович башкарып турган өлкөнү акыркы 2-3 жылдарда сиздер ошол ал киши аркылуу саясий куугунтук Атамекен партиясына күчөп жаткандыгы жөнүндө көп айтып өттүңөр эле. Бүгүнкү президенттин келиши менен ошол нерсе уланып жатабы, же токтоду, же бир акыйкат нерселер чечилип жатабы? Бүгүнкү күндөгү бийликте мындай, биринчи бул сот реформасынын ишке кириши. Сот реформасы ишке кирип, сот реформасы болгон жерде, адилеттүү сот системасы болгон жерде бейгүнөө адамдар камалбайт, соттолбойт, кесилбейт. Биз ошол сот реформасын күтүп атабыз. Сот реформасы бүгүн аягына чейин чыга элек. Анткени адилетсиз отурган Текебаев отурат да ушуга чейин. Анткени бир мына Текебаевди көп адамдар жакшы көрөт, бир тобу жакшы көрө бербейт. Бирок бул жерде ал деңгээлден бийигирээк көтөрүлүп, мамлекеттик бир улуу идеялар, мындай улуу бир түшүнүктөргө келгенде, бул жерде кеп аны жакшы көрөм, жаман көрөм эмес, адилеттүү, мыйзамдуу кандай болсо ошондой болуш керек. Бүгүнкү күндө Текебаев адилетсиз отурат, мыйзамсыз отурат. Дени каарды соо адамдын баардыгы муну түшүнүш керек. Жаман көрөбү, жакшы көрөбү, баардыгы ушуну мындай моюнга алууга милдеттүү деп мен эмне үчүн айтам? Анткени ал мыйзамда адилеттүүлүк да ошондойдо. Мисалы үчүн далил жок бирөөнү кесип анан ошого мындай табабыз канып туура болду десек, ошону айткан, даже ойлогон адам адилеттүү адам эмес да ал. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күнү сот адилеттүүлүгү ишке 100% мындай сот реформасы боло элек. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарда жана массалык маалыматтарда байма-бай тарап жаткан 23 апрель күнү Текебаевдин адилетсиздик соттолуп жаткандыгы боюнча митинг өтөт деп айтып жатышат. Бул боюнча жеке пикириңиз? Биз 23 апрелде саат 10-до жогорку сотунасына митингге чыгабыз. Бизге митингге Атамекен партиясынын тарапташтары, колдоочулары жана мүчөлөрү катышат. Атамекен партиясынын бүт Кыргызстан боюнча ар бир райондордо, аймактарда өзүнүн баштапкы ячейкалары бар. Ар бир мүчөсү келип катышат. Ошондуктан биз ушул 5-6 миңдин тегерегиндеги өзүбүздүн мүчөлөрүбүз менен митинг өткөрөбүз. Митинг бул конституциядагы биздин ыйык милдеттерибиздин, ыйык укуктарыбыздын бири. Биз бийликке өзүбүздүн үнүбүздү, өзүбүздүн мүдөбүздү, өзүбүздүн каалообузду, тилегибизди митингдер аркылуу жеткизебиз. Бул биздин эл аралык норма боюнча, конституция боюнча, биздин мыйзамдар боюнча бул ар бир адамдын укугу. Биз митинг, тынчтык митинг болот. Биз лозунгдар, биздин транспаранттардын баардыгы ошол сот адилеттүүлүгүнө, бийликти, жалпы бийликти адилеттүүлүккө чакырган митинг болот. Ушул мына жакын арада эртең 2 күндөн кийин ушул 6 апрель күнү өтө турган, башында Алмаз Шаршенович турган съезд өткөн жатат. Ошол съездге жалгыз гана делегаттар эмес, жана партиялардын жетекчилери, өкүлдөрү дагы келип катышуусу жөнүндө чакыруу таратылат деген маалымат бар. Эгерде сизди ошол Алмаз Шаршенович ошол өзүнүн съездине конок катары чакырса, катышат белеңиз? Мен катышпайм, анткени мен эмес, көп эле саясатчылар катышпайт, туура калат. Анткени бүгүнкү күнү ал партияда
кайсы съезди легитимдүү экени аны эч ким айта албайт. Бул жанагы талаш чек ара, бир талаш аймак сыяктуу түшүнүк да. Ал легитимдүү болмоюнча эч ким ал бир да саясатчы аларга барганы мындай барбайт го деп эсептейм. Анткени кайсы съезди легитимдүү экенин билбей туруп, бирөөнө жан тартканыбыз адилетсиз болуп калат да. Ошондуктан сот чекитти коюш керек. Кайсы съезд легитимдүү болду десе, биз ошол партия менен мындай өнөктөш партия катары иштешебиз. А бүгүнкү күнү эки партия жүрөт. Бирөөсү Атамбаев башкарган, бирөөсү Сагынбек Абдрахманов башкарган. Атамбаев айтып атат, бул менин партиям десе, берки политсоветтин 23 мүчөсү анын тиешеси жок, биз башкарабыз, устав боюнча политсовет чечет деп, мындай экөөнүн тең жүйөлөрү бирдей. Ошондуктан биз ал маселеге азыр аралашпайбыз. Аны сот качан чекит коюп, легитимдүү партия, легитимдүү лидер, легитимдүү политсовет деп бир саясий күчтү таанып, ошол СДПК ошолар дегенден кийин партиялар арасында бир мындай бир иштешүү жолу бар да, коммуникация. Биз ошол легитимдүү деген партия менен иштейбиз. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларына чейин түшүнүктүү болуп калды. Бул эки ажоолордун ортосундагы ажырымдын себеби эмнеден келип чыкты? Мунун бир негизги себеби баарыбызга белгилүү болгондой, көч жолун улайт деп экс ажонун түшүнүгү боюнча ал мурдагыдай эле башкарып, мурдагыдай эле отур тур, мен айткан жакка басасың деген бир багыт берем деген ойдо болгон экен. Бирок ал оюн бүгүнкү президент Сооронбай Шарипович четке кагып, ким президент болсо ошол өзү каалагандай алып барыш керек, же болбосо баардыгы мыйзам чегинде болуш керек деген пикирин билдирип, өзүнүн жеке ойлорун да айтып жатат. Бул боюнча сиз ким менен макулсуз? Биз ошондой эле мурункудай эле кете беришибиз керек беле, ынтымак болуп, же болбосо бүгүн ушул бир нерсе жарылып, элдин көзү ачылыш керек беле? Атамбаев өзүнүн баягы жеке оюнда 16-жылы конституцияны өзгөрткөн. Конституцияны өзгөрткөндө күчтүн баарын премьер-министрге ыйгарган. 16-жылдагы конституциянын айынан мына саясатчылардын баары бири-бири менен урушкан. Текебаев менен Атамбаевдин кагылышуусу дагы ошол 16-жылдагы конституциянын кесепетинен келип чыккан. Мына Венецианский комиссияга ошол конституция туура эмес болуп калды деп мен жазгам. Венецианский комиссия туура эмес мындай эл аралык нормага келген цивилдүү эмес конституциялык баягы реформа жүргүзүп атасыңар да, анткени баягы өзүнүн эрежелери бар да, эл аралык практика. Ошол практиканы бузуп атасыңар деп бизге таңуулаган эмес, бирок кеңешин бере алат. Алардын кеңеши менен тоотпой коюу мүмкүн эмес. Ошондуктан Атамбаев ошого абдан ачуусу келип, Венецианский комиссиянын корутундусуна макул болуп, көбү бир беренелерди алган. Албаганы кирген да. Ошондон кийин жана чоң чатак башталган. Тиги чырдын башы көкөт айдын ашы да ошол конституциядан башталганда, ошол конституциядагы Атамбаевдин эң биринчи максаты бул кийинки президентти алсыратып, премьер-министрди күчтүү кылып, парламентти күчтүү кылып, анан кийин премьер-министр аркылуу керек болсо өзү келип, премьер-министр же болбосо өзүнүн кол балдары Сапар Исаков премьер аркылуу башкарам деп ойлогон. Жаңы президент келгенден кийин Атамбаев ошол жан баштап жатып алып, өзү резиденцияда башкарам деген ою менен баягы көптөгөн келишпестиктер болгон. Ортодо от жаккан дагы персондор болгон. Алар Фарид Ниязов, алар Сапар Исаковтар ошол процесстердин экөөнүн мындай келишпестик пикир жаралышуусунда колдон келишинче мындай аракет жасап экөөнү эртелеткен да. Мен экөөнүн тең мындай көз карашын, экөөнүн тең турмуштук позициясын, экөөнүн тең бир дүйнө таанымын билген адам катары бир 6 ай, 1 жылда божолмолдогон, 1 жылга жетпей, же 6 айдын ичинде мындай көз караштар эки жакка кетет деп. Мен ага бөркүндөй эле ишенчимин. Анткени мен экөөнү тең жакшы билем. Бирок бул мындай өтө ылдамдык менен болду. Анткени жана тегерегиндеги баатырлар ошол процессти эртелетип. Эмне үчүн экөөнүн эртели кечпи көз карашы мындай айрылмак? Анткени Атамбаев бийликти жеке менчик катары пайдалангысы келген, бийликке көнө түшкөн, бийликти бергиси келген эмес, өтө көп душман күткөн, жана ал мындан арадагы өзүнүн үстөмдүгүн, диктатурасын орното берем деген мүндөсүнөн ал эч качан кетпейт эле. Ал айткандай басканы турганы бүт ошондой болуп калган. Жана парламентке эмне үчүн таарынып атат чимкириктерди? Анткени ал ошол парламентти чын эле өзү чимкирик кылган, өзүндөй каалагандай кылып, сотторду да чимкирик кылып алган, прокурорлорду да чимкирик кылып алган. Ал баардык бийлик бутактарын чимкирик кылып башкарам деген. Бирок тилекке каршы андай болбойт да. Андай болбойт деген адамдар чыгарына мен мындай бөркүндөй ишенип жүргөм. Сооронбай Шариповичти да мен абдан жакшы билем.
Ал бул Атамбаевдин күнөөсүн өз мойнуна алгысы келген жок. Анткени президент деген бул жөн эле бир кызмат эмес, бул миссия. Бул Кудай Таала ырыглаган бир ишеним, бир чоң бир мүдөө. Анан ошону мындай жеке кызыкчылыктарга, же болбосо бир достчулукка, же болбосо бир топтун кызыкчылыгына буруп бербүү, бул тарых астында, келечек астында, Кудай астында чоң күнөө экенин Сооронбай Шарипович мен сезерине мындай ишенчимин. Сооронбай Шарипович ошону ошол процесс жүрдү. Анткени эки эле жол бар болчу. Же ошол достукту кыйбай, убагында ошол жана дома тартып жүрбөйбү, кызматка алып келдим эле, ана минттим эле деп. Ошол бир соодалашуу да бул. Ошол деңгээлден чыкпаса, балким ошол досум айтты эле, досумду кантип кыям деп, анын айткандай болуп эле ушундай болуп жүрсө, анда мамлекеттин келечеги, демократиянын келечеги, мыйзамдын келечеги, жалпы эл журттун келечеги тобокел болуп бир балта чабылып калмак. Мен ойлойм, президент ушул кырдаалда тарыхый, бул мындай чечим ар дайым эле келе бербейт. Тарыхый кырдаалда абдан туура, абдан оор чечим болду. Мен муну көп адамдар билбейт да, сахнанын артында кандай болду. Бирок мен мындай көзүм жетип турат, сахнанын артында ушул чечимге келиш үчүн Сооронбай Шариповичке абдан оор болду, өтө кыйын болду. Мындай ошол чечимди кабыл алышка. Бирок акыры ушул жалгыз бир адилеттүү чечим болсо, канчалык оор болсо да, канчалык татаал болсо да, канчалык зээнин кейитсе дагы, Сооронбай Шарипович тарыхый, туура, адилеттүү чечимди кабыл алды. Ал элди тандады. Ал өзүнүн антына бекем турду. Ал өзүнүн кызматын достчулуктун курмандыгына чалган жок. Бүгүнкү күндө ошол дагы деле ушул экс-президенттин коомчулукка кайра далил катары көрсөтүп жаткан бир эле темасы бар. Ал бүгүнкү президентти же сен киши өлтүрдүң, же сен кылмыш кылдың, же сен акча жедиң деп айта албайт. Болгон эле жүйөсү бул Райым Матраимовду сен коргоп атасың деген сыяктуу пикирин айтып жатат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми Райым Матраимов деген персона мен мындай жеке тааныш эмесмин, бирок өбдөн популярный болуп кетти да. Баары эле ошол тегереги Райым Матраимов үчүн. Райым Матраимов боюнча укуктук бааны мындай укук коргоо органдары бериш керек. Эгерде бир кандай маселе болсо, менин билгенден ал азыр кызматы жок жүргөн бир адам. Райым Матраимовду эң биринчи ушул Матраимов деген фамилияны яркий мындай ушул деңгээлге алып чыккандын бири Атамбаев болгон. Атамбаев Райым Матраимовдун эң жакын адамы, Икрамдын эң жакын адамы. Райым Матраимов түштүктөгү таасирдүү адамдардын бири. Райым Матраимов Атамбаевдин оң колу, жакын адамы деп мына үмүт бардыгыбыз ушинтип түшүнчүбүз, билчүбүз, укчубуз, көрчүбүз. Анан 7 жыл бою кызматта алып ээрчитип көтөрүп жүргөн ким болгон? Атамбаев болгон. Жээнбеков тумаганда ал кызматтан кетти. Жээнбеков келгенден кийин ал кызматтан кетти. Анан бул баа беттырмарлык да. Анан Райым Матраимовдун акпы же ак эмеспи, аны укук коргоо органдары эгерде ошого негиз болсо, ага баасын бериш керек. Аны биз күтө турушубуз керек. Ал убакыт деген бат эле, биз аны күтө турабыз. Ошондуктан азыр бир Матраимов жөнүндө бирдеке деп айтуу мындай алабармандык болуп калат да. Далил жоктур. Мен юрист катары айтып атам. Далилиң бир колуңда бир далилиң жок, ал мындай, ана бул мындай деп айтканга эч кимдин моралдык укугу болбош керек. Алмет мырза, эми сөзүбүздүн аягында мен билишимче сиздин өзүңүздүн жеке сотко ачкан иштериңиз дагы бар эле. Ошонун жыйынтыгы бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Жыйынтыгы сот аны кайра тергөөгө жөнөткөн. Тергөө кылмыштын курамы жок деп ишти кыскартты. Ал мыйзамдуу чечим болгон. Мыйзамдуу чечим болгон үчүн ушул тергөөчүлөрдүн уяты мындай абери жол берген жок. А жерде кылмыштын курамы бар деп айтууга. Анткени а жерде кылмыштын курамы жок. Мен юрист катары сотторго барып тергөө убагында журналисттерге баардыгыңарга ачык айтчумун. Сот ачык болсун, тергөө ачык болсун, мен далилдейм деп. А жерде кылмыштын курамы болгон эмес. Ошондуктан ошондой чечимди, адилеттүү чечимди тергөөчүлөр чыгарышты. Маегиңизге чоң рахмат. Мына алдыга койгон негизги максаттарыңыздардын бири ушу партия алаштарыңыз жана партиянын ошол түптөгөн адамдар баарыңыздар чогулуп
алда койгон максаттарыңыздардын бири бул 23 апрелде өтө турган тынчтык митинги деп айтсак болот. Бул элдер чогулуп ошол жерде өздөрүнүн Өмүрбек Чиркешевдин мыйзамсыз соттолуп жаткандыгы боюнча өз пикирлерин ортого сала турган күн экен. Андай ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы ушул бир партия жөнүндө болобу же жалпы эле биздин мамлекеттеги бир аткан багыттар болобу келип биздин студияга оюңузду ортого салып туруңуз. Ушун менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.